Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондунан жардам сурап күнүгө ар кандай мекендештер кайрылат. Биз чындап муктаж болгон жаранды камтып, интернет айдыңына чыгарабыз. Бул жолу биздин фондко Бек Шээринбек уулу аттуу жаран кайрылып, өзүнүн муктаждуулугун түшүндүрүп берди. Бек мекендешибиз 1994-жылы Жалал Абад облусунда төрөлгөн. Мындан 4 жыл мурун бел умурткасын сындырып алып, азыркы күндө өлкөбүздө эмес, чет мамлекетте кымбат операция жасатыш керектигин айтууда. Бул омуртканын мындай болуп калышынын себеби жаштыгымда ошо спорт менен машыгып күрөштө травма чыгып травма болгом. Кийин ошо сыныкчыларга барып жүрүп кичине кокустатып жакшы боло албай кийин ошо 2016 кичине жашоонун кыйынчылыгында Москвага иштегенге кеткен болчумун. Москвада ошо 1,5 жылдай жүрдүм, ошо оор жумуштарда иштеп, двордо, стройкада, ар кандай жумуштарда ошондо белиме күч келип, ошо акыркы күндөр ошо ал жакта ооруп калдым. Анан ошо оорунун себебинен кыйналып, кыйынчылыктар болду, бирок бул жака өзүбүздүн мекенибизге Кыргызстанга келишке туура келди. Келип текшерилип больницага көрүнсөм, ошо омурткам сынып, ичим иригиндеп кеткен экен. Операция кылдырасың деп ошо 3 жолу операция болдум. Бирок ошондон бери жакшы боло албай, азыр Кудайга шүгүр ошо 3 жыл ордуман тура албай жаттым. Кээбиркилер мени көргөндөр болсо керек, мурдан 1 жыл мурун YouTube каналына эл журтуман кыргыз эли менен жардам сурап чыккан болчумун. Кээбирки эжелер бар, азыркыга чейин колдоп, коштоп тургандар, чалып, акыбалымды сурап, мен ушу басып ордуман туруп кетишиме дагы балдак менен ошо эжелер, ошо кыргыз элим себепчи болгон. 3 жыл жата берип, мен бул жашоодон үмүтүмдү үзүп, болду, мындан ары басып кете албай жашоймун деп, бул жашоо мага мындай караң болуп калган болчу. Ошо эжелер мага дем күч берип, ошо жакшы сөздөрүн айтып, жакшы дубаларын берген үчүн аракет кылып, ошо жакшы болуп басып кетейин, ошо дагы келечегим алдыда, ошо үйлөнүшүм керек деп ошо аракет кылып, азыркы учурда ошо дагы ошо эл журтуман жардам сурап жүрөм. Бирок ошо кээбирки мен тааныган билгендер ошо ойлойт экен, угуп калып атам, ошо YouTube'га бир жолу чыгып эле жок болуп кетти, эмне болду деп мен бармын. Ошондон бери ошо аракет кылып жүрөм, ошо колдоочулар, жардам берген адамдар аз болуп, ошо каражатты топтогонго кичине кыйналып калдым. Өзүм жалгыз болуп атам, ошо мечиттерге чыктым, ошо Бишкекте кайрымдуулук концерт өткөздүк, Жалал Абадта өткөздүк. Бирок тилекке каршы Бишкекте ошо кайрымдуулук концерттин билети 3000 билет чыккан болчу. Билеттин баасы 300 сомдон, ошо 3000 билеттин баардыгы өтүп бергенде 900 миң акча болмок. Ошо мен так кичине битке акча топтоп, ошо мен кетип калышым керек эле, бирок билеттер анча өтпөй, азыр элдердин дагы мындай түшүнүгү башча болуп калыптыр. Кайрымдуулук десе билетти анча ала бербейт экен. Бул операция меники Москвадан ооруп келгенде 2 омуртка болчу, ошо белим менен алмалда ошо оң бутум иштейт болчу. Кадимкидей эле туруп басып эле келгем, бирок көп баса албайт болчумун. Ичим ишип турат болчу, ошондо мен деле билген эмесмин, ошо операция кылгандан кийин 5 литр ириң алган болчу. Кийин больницада жатып 5 айдай жаттым, бирок врачтар сенден башка оорулар көп деп, сен калган лечениеңи Жалал Абадка улантасың, басып кетесиң деп айткан болчу. Барып Жалал Абадта 2 жыл жаттым, бирок эч кандай өзгөрүү болбой, кара аркасына кетип калды. Ордуман жүрө албайм же ошо бир постелде байланып калган болчумун. Кийин жүрүп эле омурткам өзүнөн өзү эле тайып, сынып, ошондо туруп эле 9 омуртка айланып кетти. Анан кийин врачтардан сурап, документтерди карап көрсөм, меники жөн эле перелом эмес, меники жүрө берип ириңдеп, костный туберкулез деп коет экен, ошондой болуп кетти. Омуртка кичине удар болсо эле сынып, ошондон көбөйүп кетти. Азыркы учурда ошо Турцияга барышым керек эле, ошо каражат топтолуп калса, же Турцияга же Индияга, бирок Турция менен сүйлөшүп койгон болчук, бирок азырынча каражаттын жоктугунан белгисиз болуп атат. 28 августка кетишим керек эле, врачтар чакырган, бирок каражат жетпей калып калдым. Да 1 айга 28 сентябрга да жылдырды, каражаттын жоктугунан дагы эле калып калдым. Ошо ал жакта Турцияда 30 миң доллар деген операция кылабыз, 30 миң долларга каражат керек, бирок 1,5 айдын ичинде кадимкидей ошо эл катары басып кетесиң деп гарантия берген. Ошондон баштап эле ошо ордумда турбай атам, ошо күндүк эле ар кимден жардам сурап, базаларга карапкаларды, сүрөттөрдү, плакаттарды чыгарып алып, ошо 5 сом, 10 сомдон топтоп атам.
бирок өзүм жалгыз эч нерсеге жетишпейт экенин ойлодум да ошо тууган уруктан аяктан бияктан тааныш билгендер жардам берет деп барды. Тең эле ошо операцияга кетерге жакын беребиз деп айтып атышат. Эми билбейм, азыр ошо эң жакшысы ошо эл журтуман эле жардам сурап кайрылып атам. Азыр ошо Турцияга барсам, ошо 9 омурткамы баардыгын алмаштырыш керек. Бутту мо тизе иштебей туруп берип, мо чашкасы кургап калыптыр. Ошол жерге кандайдыр бир дарылап немалат экен, ошо чоюп гипс салып, анысын эми Кудай Алла таалам көрсөтөт убага келгенде, ошо барганда. Кайрымдуу Азамат байкеге мен кайрылам деп көп эле жүрдүм, бирок ошо Ошто азырлак жолу YouTube каналына чыккандан кийин кандай элдер кандай кабыл алат, анан кийин улам дагы YouTubeга чыксам бул акчасы топтоп бүтө эле ошойт, же өзүнө иштеп турат ошойт деп керектеле тура эмес ойлобосун деп жүрдүм, бирок айла жок болуп калды. Кийин жана Бадыргондо жүрсөм жөн эле жүрө берет экен, ошо Бишкекте болсо да, кичине болсо да Борбордо колдоочулар көп болсо керек деп. Анан кийин Азамат Байматов байкебизге мен өзүм сүйлөшкөн жокмун. Мен ошо YouTubeга чыккандан кийин мен азыркыга чейин бир эжелер бар. Алар менен бир туугандай болуп калгам. Ошо Москвада мени күндө кыжап болуп, кантип атасың, эмне жеп атасың, эмне ичип атасың деп сурап турган эжелер бар. Ошолар Азамат Байматов байкебизге чалып, ошондо бир Бек деген инибиз бар эле. Ошондон ооруп жакшы болбой, акча топтоп албай, ошо операция кылдыра албай жүрөт деп сүйлөшкөн экен. Ошо бир жума болуп калды. Ошо түндө саат 11-12лерде Азамат байке өзү мага чалып калды. Видео звонок менен аркы эжелер үчөөбүз ошо телефон аркылуу сүйлөшүп, анан ошо жардам беремин, ошо Турцияга эмес, ошо Индияга апарамын деп, жардам берем деп ошо базарга ошентип Азамат байкеге рахмат, ошентип YouTubeга чыгып атырам. Кыргыз элим ошо баягы ошо каражат жетпей атат ошо операцияга. Ошо колдон келсе 5 сом, 10 сомдон болсо да кичине жардам кылып койгула. Ошо 1 жылга жакын убакыт болуп калды. Ошо каражатты ошо топтоп албай кыйналып атам. Ошо эртерээк мен да ошо кыштын күнү барып келсем, ошо операциям жеңил болобу эле деп да ойлоп атам. Ошо колдон келсе колдоп, коштоп койгула. Ошо мен жакшы болуп басып кетишиме себепчи болуп калгыла. Сиздерден башка эч аргам жок, ошо кыргыз элинен башка эч кимден ошо жардам сураганга азырынча мүмкүнчүлүгүм жок. Азырынча өзүм жалгызмын. Ошо Бишкекте ошо көп эле жумуштарды, концерттерди өткөздүм, бирок каражат топтолбоду, билеттин саны өтпөдү. Ошо убагында басып жүргөндө ар кандай ойлойт болчумун мен, ошо мындай ооруп калышым мен түшүмө да кирген эмес. Ойлойт элем ошо бутка туруп, бай болуп, эли катары жашасам деп. Азыркы ооруп калгандан кийин Алла таалам ар кандай сыноо берет экен, кээсине байлык берет экен, кээсине оор берет экен. Мага ошо эки тараптан берип, ошо жалгыз ошо апамды дагы алып кетти. Кийин мен да ошондой ооруп кыйналып калдым. Анан ошондой сыноого дагы чыдаш керек экен. Ар бир адамдын башында ар нерсе бар экен. Ошо Алла таалам ошо төрөлгөндө эле башыбызга эмне жазса ошону көрөт экенбиз. Ошо мен басып кетишиме себепчи болуп калды. Ошо мен да ошо басып калгандан кийин ошо мен ошо ооруп калганым мен өзүмдү көп жагынан мен өзүм өзгөрттү. Жашоого көз карашым өзгөрдү. Адамга мамилем өзгөрдү. Кудай кааласа басып кетсем, ошо мен да ошо Азамат Байматов байкебизге окшогон, башка инсандарга окшогон ошондой бир фонд ачып, ошо кыргыз элинде ооруткандар колума келишинче жардам берип, ошондой ойлор бар. Андан башка эч кандай максат ойлорум жок. Бек мекендешибиз эл катары түз басып кетишке чет жерде кымбат операция жасатыш керек. Мындай операцияга өздөрүндө акча каражат жоктугунан кайрымдуу мекендештерге кайрылууда. Урматтуу мекендештер, Бектин басып кетишине колдон келген салымыбызды кошуп, жардам берүүгө чакырат элек.